Мен Мамбеталиев Жутубай Карабаевич Нарын областының Адбашыр районунун Башкаяңды айылынан болом. Кызым Мамбеталиева Гүланда Жутубаевна ушул келечек турак жай кооперативи аркылуу өзүнө квартира үй сатып алып атабыз. Ушул келечек турак жай кооперативинин начальниги Элеманга, консультанты Анарага жана ошондой эле жалпы коллективине иштеген ушуларга чоң ыраазычылык билдиремин. Биринчиден Алла Таалам ыраазы болсун, ушул жигиттердин, ушул кыздардын баштаган иштерине ийгилик каалайм. Анан эл ыраазычылыкты билдиребиз, эл биз абдан чоң ыраазыбыз. Бүгүнкү күнү үйүн алып татынакай келечек кооперативи жакшынакай подарка кылып берип атышат. Мунусуна чоң рахмат. Дагы ушундай менин кызым сыяктуу үйгө жетпей квартиралап жүргөн Кыргызстанда көп жаштар бар, айрыкча Бишкек шаарында. Ошолор ушул жака кайрылып, ушул кооператив аркылуу чогуу иш жүргүзүп алсаңыздар болот. Мен ишенем, ишендирип кете алам силерди. Кызым экөөбүз муну угуп, анан ойлонуп, бир-эки жолу интернеттен көрүп, кайра кеңешип, ошентип отуруп келип, бир 30 октябрь күнү келип киргенбиз. Анан 5 айга жетпей очередибиз келди. Ошону менен үй издеп, бир айга чукул жаккан үйдү издеп, ошентип анан жактырып, бул шаардын четинде Новопавловка, Сокулук районуна караштуу Новопавловка айылынан Заря базардын жанынан 2 комнат квартира сатып алдык. Анан жалпы суммасы 1 миллион, 2 миллионго жастык элек. Андан ошого үй алдык, 2 миллионго жете бербеген үй табылып калып, ошону алдык. Айына где-то 11-12 миңдин арасында төгүп 10 жылга чейин кутулат экенбиз. Ошол баштапкы суммасы 25% деген. Ал эми жанагы эмесине жараша болот экен, суммасына жараша. Эгер көбүрөөк жазсаңар, көбүрөөк төлөнүш керек экен. Алгачкы суммасы, баштапкы суммасы. Азыраак жазсаңыздар, азыраак. Мен ушу кичине кийин төлөй албай калбасын деп кызыма ушу 2 миллионго жазылдык элек. Анан буюрса ошону төлөйт. Алып келебиз, ошого төлөй алат. Өзлөрү тандагыла деп убакыт берди, 1 ай убакыт берет экен. 1 ай издедик, көңүлүбүзгө жаккан үйдү алдык. Өзүбүз тандап, өзүбүз көрүп, өзүбүз жактырдык. Үй алып аткандан кийин үйүбүздү жашайбыз да түбөлүктүү. Ошол жашоого ыңгайлуулугуна, анан күнүмдүк жашоонун ыңгайлуулугуна. Мисалы үчүн балдардын мектепке, садикке дегендей, өзүнүн жумушуна дегендей, ошого шарттуу, өзүңө шартыңа жараша тандап алсаң болот экен. Эми ким кааласа, кээ бирлери дыйканчылык жасайт элем, тигиндей мындай кылат элем деп чет жерден алыпчылар болот экен. Андайларды да көрдүк биз. Биз жүргөндө чогуу издеп жүргөн ушул эле келечек кооперативинен издеп жүрөбүз дегендерди да жолуктурдук. Алар дагы ар кайсы жерден издеп жүрүштү. Андайларды да көрдүк. Мындайда документациясы ошол келечек кооперативинин юристи кошо барып, госрегистрге барып, биздин намыбызга, кызымдын намына оформить этип берди. Анан баягы сумманы төлөп бүткүчөктү эмеге коюшат экен, арестке коюп коюп, өзүлөрүнө ошондой кылат экен. Качан төлөп бүткөн күнү документиңди келечек кооперативден алат экенсиң дагы, кетет экенсиң. Ошол анан нак өзүбүзгө оформить этип берди. Бүгүн мына жаңы госрегистрден келдик, оформить этип келдик. Сатуучу кыжаалат болгон жок. Мына биз менен чогуу келди да акчасын азыр санап алып атат. Жаңы эле келдик, чогуу чаран. Чогуу чаран бардык, оформить эттик, чогуу чаран келдик дагы азыр санап акчасын берип атышат. Ал тигиндей мындай кыжаалаттык жок.
Сатуучулар коркпой эле сата берсе, мына кагазыңды оформить этет деп, ягынан акчаңды санап берет.